Туугандар, видеонун башында эле айтып кетейин. Мен бул сүйлөп аткан сөздөр, мен кылган ишим только мага тиешелүү. Потому что башка К плюстагылар капа болбосун, разница чыгып калышы мүмкүн, сен иштей албайсың экенсиң дешиңер мүмкүн. Же андай эмес дешиңер мүмкүн. Бирок мен өзүмдү по факту кандай иштедим, кандай иштесе болот экен, мен только өзүм иштеген сменаларды өзүм 2 жума иштедим. Буюрса ошо 2 жума кандай иштедим, только ошого тиешелүү болмокчу. Потому что мен билем да, көптөн бери, 1 жылдан бери, 2 жылдан бери только К плюс айдап көнүп калгандар бар. Ошон үчүн бул видео только өзүмө тиешелүү. Өзүм айдаган күндөргө тиешелүү, туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, мекендештер, жалпы YouTube көрүүчүлөр. Сиздерди Салам ТВ каналынан көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Бүгүн так 15 июнь 24-жыл, суббота, Арапа, эртең Курбан айт, туугандар. Баарыңыздарды Курбан айт майрамыңызга мен чын жүрөктөн куттуктап кетейин, убакытты пайдаланып. Анан бүгүн тайчакты тапшырылган. Өзүңүздөр билесиздер, мындан бери 2 жума мурда машинаны алганмын, К плюс көрөйүн деп. Айтат го, 1000 укандан бир көргөн деп бир дос, бир подписчик жазган. Ошон үчүн өзүм башыма өткөрүп көрөйүн, К плюста иш кандай деп алганмын. Көрдүм, буюрса сиздер менен бөлүшүп кетейин. Минустарын анан плюстарын айтып берейин, туугандар. Бирөөлөр ойлошу мүмкүн, экономдон К плюска өтөйүн дедим эле, иш кандай болот экен деп. Ошолорго сабак болсун. Биринчи плюстардан баштайын. Плюстары. Биринчи эң башкы плюс мен оюмча бул стоимость, конечно. Стоимость кичине разница бар. Особенно аэропортторго барганда жакшы коэффициенттен болсо 2,5-3 миңден заказды алып кетип экенсиң. Экинчи плюс бул пассажирлар. Пассажирлар более доброжелательный, спокойный, тезирээк айда дегендер жок. Нерселерди басса дагы уруксат сурап, можете прибавить кондиционер, попрохладнее сделать, или же наоборот убавить. Можно окно открыть деп ушундай адекватный пассажирлар экен. Мен бирок экономдорго дагы эле, экономдо жүргөн пассажирларга дагы жалп коеюн, потому что аякта дагы эле жакшы адамдар. Негизгиси сен өзүңдү кандай алып жүрөсүң, ошого байланыштуу болот. Сүйлөшкүсү келген пассажирлар болсо сүйлөшөсүң. Эгер сен сүйлөшкүң келип аткан болсо, сөздү улантып, анан сүйлөшкүң келбесе дагы хорошо деп кичине, короче, пассажирга мындай өзүңдүн намерениеңди мындай бир кыска сөз менен билдиресиң, ошо менен разговор өтөт. Так, плюстарын айттым, айтайын. Ошо биринчиси баалары, экинчиси пассажирлар адекватный, контингент, мындай бир кандай десем да, культурныйраак адамдар чыгат экен. Андан кийинки плюс дагы кандай плюстары бар? Дагы плюс комфортный жүрөсүң, комфортный вождение, мындай жумшак машина. Не деп коет, плавленый жүрөсүң, спокойно жүрөсүң. Плюстары ушу менен болду го дейм. Эми минустарын айтайын. Эми минустарга келсек, минустары биринчи эле эң главный минустар көп эле экен негизи. Эң главный минус күнүгө эртең менен турсаң 6000 рубль минустасың. Булар кандай минустар? 3000 аренда. Кана калькулятор деле алайынбы? 3000 аренда, 2000 сом бензин. 2000 сом кетет по-любому. Постоянно кондиционерде жүрөсүң. Анан бул негизи көп жеткен булар. 2000 сомдук бензин кетет күнүгө. Ага ишенип койгула. 5000 болду. Дальше парктын комиссиясы 390 рубль. Фиксированный парктын услугасы бар. 390 рубль. Дальше 250 сом накопительный бар, ал 20 миңгече чогулат. Ал дагы алышың аласың, ал эми ал дагы ошо күнгө расходко кирет. Аны алсаң кейін алып каласың, 250 сом. Ал 20 миң чогултуш керек экен биздин паркта. Бирок башка парктарда дагы ушундай. Эгер 390 сом көп деп турган болсоңор, ошо 390дон 2% кылып койгула, 200 сом минус кылып койгула, ошо. Мен бирок өзүмкүн айттым. Канча болду? 5,5 миң болдубу? 5,5 миңден да көп болду. Так, айдын кылып берейин, мындай эле. Анан ошо күнү по-любому питание кыласыңар. Ошого дагы 500 сом чыгарып койгула. Суу ичесиң, жвачка, повачка, нары бери дегендей. Ошо менен 6000 сом күнүгө эмени планды толтуруп, 6000 сом иштегенден кийин анан өзүңөргө иштей баштайсыңар. Бирок 6000 сом иштегенден кийин
уже чарчаптан каласаңар, анан уже иштегиңер дагы кебе калат. Аренданы жапкандан кийинчи аренда мындай кандай десем, бир канды иче тургандай нерсе экен да. Ошо главный плюс. Экинчи плюс, заказ всегда эле бар эмес. Баягы экономдо жүргөндө любой время жандырсаң заказ түшөт, а бул жерде күтөсүң. Күтүү дагы убакыт дегендей. Анан аэропортодон көп күтөсүңөр. Кээ бир учурда 2 саат. Шереметьево, Домодедово барсаңар только К+ машиналар турган болот. Үчүнчү минус, чынын айтсам, экономдон К+ көп эле разница эмес экен акчасы туугандар. Анчалык эле көп эмес. К+га иштесем болуп кетем. Андай эмес, бир 100 сом, 150 сом, 200 сом болушу мүмкүн разницасы. А так көп разница эмес туугандар. Негизи кече бир пассажир отурду, көптөн бери такси экен, бир аксакалдырак киши. Эме деди, сынок деди, знай деди. Бардыгы таксиде примерно одинаково зарабатывает деди. Главный вопрос, кто как это делает. Это кто на К+, кто на Майбахе, кто на Круизе, кто К+, кто эконом. Бардыгы плюс-минус бирдей эле деди. Мен ошо сөзгө лишний раз өзүм дагы убедиться кылып атам. Бардыгы примерно бирдей эле иштешет экен. Анан ошол бул дагы минус. К+да көп акча иштеп кетем деген сөз туура эмес. Ойлоп турам, эгер машина өзүмдүкү болгондо көбүрөөк иштесем керек эле, бир 1000 сом, 2000 сом. Анда дагы ошо плюс-минус бирдей эле. Так, дагы кайсы минус? Кондиционер. Мен үчүн кондиционер мындай, биринчи өзүңдү какшатат экен да, өзүңдү тоңутуп туруп, анан пассажирге өтөт экен. Постоянно мындай бир күн ооруп калышың мүмкүн. Ооруп калайын дегенде тапшырып атам. Кондиционер мындай тердейсиң да, терлеп туруп, бул шамал постоянно сенде турат. Биринчи саңа келет дагы, буларды жапсаң дагы, жаппасаң дагы баары пассажирге өтүш кыйын. Билбейм, бул баягы двухзонный климат контроль дегендер бар экен, бунда андай жок экен. Эгер двухзонный климат контроль болсо, кичине жакшыраак болсо керек эле. А так кондиционер дагы мен үчүн минус. Пассажирлар үчүн плюс болушу мүмкүн, кээ бир моменттерде водительге дагы плюс болушу мүмкүн. А так бул дагы минуска кирет. Дагы кандай минус? Минустар дагы эле болду окшойт негизи. Ошо, анан подачалар дальныйраак. Так, заработать айтма, плюс-минус бирдей эле. Так, ожидание все время. Анан көбүнчө центрде жүрүп калат экенсиңер, центр жактарда. Центрде, соответственно, навигация иштебейт. Жаман иштейт, иштесе дагы. Анан мындай чекеракка чыкканда по-любому экономду жандырып келет экенсиң. Аякта К+ комфортторго заказ жок. Ушундай туугандар, кыскача өзүңүздөр чечим кылыңыздар. Мен өзүмдүн ойлорумду толук айттым окшойт. Айтпасам дагы комментарийге жазып кетиңиздер. Машинаны тапшырып атам буюрса, аман сен тапшырып алайын. Анан эртең Кудай кааласа айт намазга барабыз. Баарыңыздар дагы келиңиздер, Кудай кааласа. Эртең эс алып, кийин өзүбүздүн машинада кичине иштер бар, ошону кылып анан дагы ишти улантабыз. Сменаларды дагы көрсөтүп бердим. Плюс-минус, көрдүңүздөр окшойт. Көрбөсөңүздөр каналга кирип барсаңар, сменалар бар, К+да дагы. Дагы кайталап өтөйүн, плюс-минус бирдей эле. Главное ошо пассажирлар көп нервин жеп кеткен. Бир жолу бир пассажир менен кичине конфликт десем грубо болуп калат. Эме болду. Точканы коюп тур, адрестерди точно жазып тур, но там стоять турганы мүмкүн эмес экен. Пассажирге айттым, тут стоять запрещено десем, ну ладно деп кичине недовольствону көрсөттү, кичине мындай разногласие болду. А так бир дагы пассажир менен конфликт болгон жок. Рейтинг дагы түшкөн жок, рейтинг бирок көтөрүлгөн дагы жок. Ошо 4.99 боюнча турат, ошо боюнча калды дагы. Анан плюстары дагы чивилар көбүрөөк болот окшойт деп сезип алдым. Чиви көбүрөөк болот экен. Так, ошондой туугандар, кыскача. Экономдо эгер аренда болгон болсо, экономдон өтөрү жок деген сөз чын эле сөз экен. Өзүм дагы ошону башыман көрүп атам. Эконом в моде в любой погоде. Экономдон өтөрү жок. Ушундай. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.
Бүгүнкү видео кыскача ушундай болду. Мен эми машинаны барып тапшырып алайын эсен аман. Дагы кичине чызылып турганда эмне дебесин. Сак саламатта туруңуздар. Эртең айт намазда көрүшөбүз буюрса.